Assalamualaikum hurmatli dostlar. Şu 1984 okullar kızlar bir sıkıntı görmediğinden dolayı oldu. Mekanizmlerden bir bölümü olan Talas seviyesinde daha önce okuş geldi size. Biz sizleri Koloktor Canımızda Çırıncılıkta bağışlamız. Hürmetli dostlar, şu Cedi Doğan ıntımağımız bilen sinirtansak olur, maqtansak olur. Ankenin bunday ıntımақ dünyada yok, bir gana Kırgızstanda var. Qanday deysizler? Biroq tilekке karşı aramızda, pokoleniyalar arasında, Cumhuriyet yurtun arasında uşu ıntımақтың gereği var böyle. Aşıkça başoğru, aşıkça çıkım degenler daha çok emez. Elbette 5 kol tengemiz har qaysi adam har qanday ой жүгүртөт. Бирок биз ушул Жети Doğan ынтымагынын пайдаларын айта турган болсок, сүйлөй бере турган болсок, бардык адамдар бир пикирге келип, каршы ой берген адамдар болбой калат, Кудай буйрса. Ушундан пайдаланып, достор ушул Жети Doğan ынтымагын бираз пайдаларын айтып өтөбүз. Кандай дейсиздер? Adam emniyeti көп сүйлөсө, эмнеге акчасын көп коросо, эмнеге убактысын, пикирин корото турган болсо, ошол нерсе күч алат экен да. Кыргызстан боюнча бардык поколенияларда Жети Doğan'da канча деген ынтымак жөнүндө сөздөр сүйлөнүп, канча деген акчалар иштеп, канча деген убакыттар коротулуп, канча деген пикирлер иштетип жатат. Кудай буйрса Кыргызстанда болуп көрүнгөндөй ынтымак күч алат. Bir damsızlan yerine 1000 жолу салам бер деген кыргыздын сөзү бар. Жети Doğan ынтымагында жети обай бирине бири каттап, канча деген дамсызып, канча деген сыйларды көрүп жатабыз. Психологияда адам bir жерге барып дамсызып, бир аз да болсо сый көрө турган болсо, ошол жерге, ошол элге болгон жүрөгүндө мухаббат пайда болот экен да. Жыйынтыгында биз бирибизге кыдырып, биз Баткенге барып, Баткендин эл мухаббатын жүрөккө сыйы канча деген. Баткен биякка канча жети обай бирине бири аралашып жатат да. Бүгүнкү күндө эки бир туугандын башын жүрөгүн бириктире албай аткан үй-бүлөлөр жок эмес. Бул Жети Doğan'дын пайдаларын караңыздар. Кыргызстан боюнча бир поколения бир тууган болуп дос болуп жашайт. Бул Жети Doğan ынтымагында бөлүнүү жарымуу жок болот, Кудай буйрса. Өсүп келаткан буунга biz Kuday buyrsa үлгү боло алабыз. Аганы көрүп билесиз. Буга чейин канча урушуп, талашып келгенбиз. Бизге мындай үлгүлөр болот эмес. Кудай буйрса келечекте жаш балдар өсүп келаткандар урушуп, талашпай тескерисинче бир тууган болушат, Кудай буйрса. Ушул Жети Doğan'дын эмнеси ашыкча, эмнеси башоочу. Ошон үчүн туугандар, biz баарыбыз бир пикирге келишип ушунун пайдаларын айтайлы. Мен бардык Жети Doğan'дардын баягы соцсеттерде угуп жүрүп атам, бирок мындай пайдаларын кыска айтып койгондо балким толук айтылбай атат да. Арабызда отургандар бар деп ушул негелеги бар эле депчи. Ошон үчүн Кудай ушуну бекемдей берели. Эми ушул Жети Doğan ынтымагы келечектүү болуш үчүн бир канча эрежелерин сактасак жакшы болот деп ойлойм да. Эрежелерин кишилер эске алып койсо, комиссардар угуп алса, Кудай буйрса. Мен оюм да, бирибизди сынабайлы да. Көпчүлүктө тоскондо албетте кемчилик көп кетет. Мында биз мынча адамды тосуп көргөн эмеспиз, мисалы да. Бияна жетсек, бияна жетише албай канча деген кемчиликтер болот да. Ошол кемчиликтердин баарын жашырайлы да. Анан туугандар буну саясатташтырып албайлы. Фонд түзүп албайлы да бунун артынан дагы. Анан эң негизгиси урматтуу бир туугандар, ичкилик аралаштырбайлычы.
ошол жаңыбыздагыларга да айтайлычы, ушул ынтымакты аман эсен өткөрө алайлы. Ичкиң келип атса үйүңө барып иччи. Но немеде бир аз сактап койчу депчи. Ичкен жерде билесиздер тынч шайтан болот да. Бул биздин ынтымагыбызды ыдырап кетишине эртең себеп болот. Бирөө ичип учпай отура бербейли биз дагы. Биздин ынтымагыбыз келечектүү болсун. Түбөлүнгө биздин ушул курултай ынтымагыбыз артынан ынтымак чакырган курултайлардан болсун. Анан да аңсатта. Менин жүрөгүм каалайт эле да, мындай жана көкбөрүнүн гимни болот го, турабыз. Мындай көкбөрү бир башын атып делип болот дегендейчи. Мындай биз дагы ушул жалпы Кыргызстан боюнча бир 7 буалдын бир гимни жаңырса дейм да. Ошол гимндин сөзүндө бир эрежелер сакталган. Достукка, ынтымакка, жоопкерчиликке, бир туганчылыкка чакыра турган бир сөздөрдү байланыштырып, ошондой бир гимн жаңырса дейм да. Себеби ар бир эле жерлерде эрежелер бирде айтылган, бирде айтылбайт. Ошол биздин максатыбыз мындай жетпей калбайлы максатыбызгачы. Анан ошол байгелерден буюрса биздин ынтымак жакшы өттү. Негизи бул курултай курултайдын максаты бул ынтымак. Байге талашып бир чыр-чыр кетпеш керек. Ошого жол бербешибиз керек да. Ушул эрежелерди сактай турган болсок, Кудай буюрса түбөлүккө артынан ынтымак чакырган курултайлардан болот, Кудай буюрса. Кудайым насип кылып, аманчылык берип, тынччылык берип, өмүр берип, иман берип, жыл сайын ушул курултайга чогулушка Аллах насип кылсын. 90 жашка чыккандар дагы ушул жерге түгөл аман эсен, кайсы областта болсо дагы ушул 7 дуан ынтымагына Кудай буюрса аман эсен чогуу келели.